Туғандар, жаратқан Алла Субханаху ва Таалаға ишенімімізді, күмөнүбүздү оңдойлу. Қандай күмөнді оңдойлу? Пайғамбарымыз айтты, өлөрдөн 3 күн мурда: "Ей Жабир, Алла Таала тууралуу сен жакшы күмөндө бол." Жакшы күмөндө болуу бул ибадат. Қандай жакшы күмөндө? Алла менин күнөөлөрүмдү кечирет, дуаларымды кабыл кылат, тилегимди берет, жараткан Алла ыраазычылыгын берет, ырайымын берет, бейишин берет деген жакшы күмөндө болуш керек. Алла тууралуу жаман күмөндө болбош керек. Эми билбейм, мен болбой калдым. Андай эмес. Алла Тааладан жакшы үмүт, жакшы күмөндө болот. Ошон үчүн ишке тургандар, мунаке Алла Субханаху ва Таалага жакшы күмөн. Ишенимибизди оңдойлу деген ушул күн сайын жашоо Алладан келет. Эч кимге жашоо бере албайт. Эч ким өзүнө даже жашоо бере албайт. Жашоо Алланын неаматы, ден соолук Алланын неаматы, амандык Алланын неаматы, ырыскы Алланын неаматы, булардын бардыгы вама бикум мин ниъматин фамин Аллах. Кандай гана силерде неамат болбосун, бардыгы Алланын тарабынан дейт, бир шүгүр кылайлы. Ошон үчүн айтайлы. Жашоо Алладан. Ибрахим пайгамбардын сөзү Кур'ан-ы Каримде хикаятан айтылган. Инна солати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Менин намазым, курбанчылыгым, жашоом, өлүмүм бүткүл ааламдын робусу, ээси, жаратуучусу Аллага таандык дейт. Биздин жашообуз дагы өлүмүбүз дагы Аллага таандык. Аллага ишеним болгонубуз ушул. Жараткан Алла мени жаратты, ырыскымы өзү кепилдик алган, өзү берет. Жараткан Алла Субханаху канча өмүр берсе ошончо жашайм. Качан кет десе кетип калам мен. Бул Алла Субханаху ва Таала ишенимибиз. Алланы жалгыз деп билейли, шериги жок, кудурети чексиз, баарын көрүп турат, эч кимди унутпайт, эч кимден коркпойт. Жараткан Алла жаралганга окшош эмес. Анын таптакыр шериги жок. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бардык айыптан, кемчилик, каталардан таптаза зат. Арулугунда чек жок, казынасы чек жок, билиминде чек жок. Алла Субханаху ва Таалага биздин туугандар ишенимибиз. Экинчиси ахиретке болгон ишеним. Өлгөндөн кийин мен тирилем деп жашайм. Өлгөндөн кийин мен кайра тирилем. Алланын алдына барам. Эсеп китепке, кылган иштериме бардыгына эсеп китепке барам деп. Мына туугандар, Алла Субханаху ва Таала бизди жоктон бар кылды, сыноо үчүн жаратты. Сыноо бүтө турган, ажал менен бүтөт. Кара Алла Субханаху ва Тааланын алдына барып, Алла Таалам кайра бар тирилтет. Түбөлүктү бейишке же түбөлүктү тозокко чечимин чыгара турган күн бар. Алланын алдында тура турган күн бар. Эсептиге бере турган күн бар. Таразага тартыла турган күн бар. Кайра тириле турган күн бар. Бардык адамзат жерден көмүлгөндөн чыга турган күн бар. Махшар майданы бар туугандар. Буну унутпайлы. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Тааладан сурайлы. Мейли,